Меккеде кыргызстандыктар үчүн бекер жатакана ачылат. Меккеде кыргызстандыктар үчүн бекер жатакана ачылат деп билдирди президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Ордунбеков. Анда окуу үчүн барган кыргызстандык студенттер жана зыяратчылар жашайт. Жатакана ачуу чечимин президент Садыр Жапаров дагы колдоого алган. Бүгүнкү күндө имарат бөлүндү. Маалымат Блак, Кабар KG. Ушул жактан здание алып атабыз. Буга ачыгын айтып коюш керек, биздин президентибиз дагы жардам берди. Биз өзүбүз ушундай идеяны айтканбыз. Кудай буйруса Кыргызстандын тарыхында официально документально эми биринчи жол ушундай вакыф коюлат. Ал вакыфка кимдер? Сиздердин Либойдун балдары кийин келе турган болсо, мына Чубак ажы 12 жыл окуганбы, Чубак ажыдай болуп 12 жыл окуза, 12 жыл бекер болот. Экинчиси, Египетте, Иорданияда, башка жакта биздин илим алып аткан балдарыбыз бар. Алар келген болсо дагы бул жакта айтат, кыргыздарда вакыф коюлган экен го дейт. Ошол жакта орун бош болсо, ошол жакка кете берет. Эми сиздерде бол бардык эле сразу келе албайт. Акчасы жоктор бар, бирок бекем намаз окуган, айылда кичине эле акчасы бар эптеп чогулта албай жүргөн инсандар бар. Эми алар билет эле ала турган болсо, виза ала турган болсо, бул жакта бекер гостиница болот. Телефонго колл-центрге чалат, СМСке жазат. Ушундай силерде Кыргызстанда бекер ушундай кыргыздар үчүн вакыф коюлган экен го, ошол жакка жатайын деп келип карайт да, 16 сентябрь бош эмес, 20 сентябрдан 30 сентябрга чейин ушул жакка бекер жатып кетсеңиз болот деп. Вакыф деген ушул нерсе. Ошондойго биз азыр Кудай буйруса аракет кылып атабыз Кыргызстандын биринчи тарыхында. Бул жакка президентибиз да жардам берип атат, алар документацияда бул жакка көп нерсе бар экен да. Эми сиздер угуп каласыздарбы, Кыргызстанда баягы кыргыздар боюнча вакыф коюп кеткен экен, биздин ата бабаларыбыз келген экен, бекер Мединадалар жашайт экен депчи. Андай укканыңыздардын бардыгы бул жакта кыргызстандардын эч кандай вакыфы жок туганда. Бул жактагы Якупбей деген вакыф коюп кеткен, ал дагы бир убакытта Орто Азиядан да. Булар эми биз мурун немеде Орто Азияда биз Фергана тиги Хокон хандыгы тиякпак деген болгон. Хокон хандыгына караганга байланыштуу бул жакта кагазга жазганда мага өз көзүм менен көрдүм да. 159 жыл болуптур ошол вакыф. Бул жазганда айткан Орто Азиядан келгендерге деген. Биздики документально эчтеке жок да. Бул Каримовдун убагында бу жака келгенге кичине проблема болгон, өзбектер места бош болгон, ошонун ордуна биздин кыргыздар бекер жат турган. Каныбек Туманбаев эмне үчүн жан сакчы менен жүргөнүн түшүндүрдү. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаевке маркум Камчы Гөлбаев өмүрүнө коркунуч жараткан. Бул тууралуу Туманбаев өзүнүн маегинде мындан бир жыл мурда мыйзамдагы уру Камчы Гөлбаев мага телефон чалып, мени коркуткан. Эй бала, сен түбөлүк кызматта турбайсың, эртең эле менин колума түшүп каласың. Менин объектилериме тийишпе деп. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Жалгыз эле Гөлбаевдикин эмес, мыйзамсыз менчиктештирилген объектилердин баарын мамлекетке кайтарылып жатпайбы? Ал аны баары менен кайтарып аткандай көрүптүр. Мен мамлекеттин саясатын буйрукту гана аткарам десем болбой коркутту. Далилдер турат. Ошондо президентибиз кайтарууга алынсын деп күзөт кызматынын бир кызматкерин бөлүп берген деп түшүндүргөн. Маалымат Блак, Колум пресс. Депутат россиялык кесиптештерин Кыргыз Республикасынын айдоочулук күбөлүгүнө тыюу салуу долбоорун алып салууга көндүрдү. Жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик думадагы кесиптештерин Россиянын аймагында Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү менен унаа айдоого тыюу салууну караган мыйзам долбоорун чакыртып алууга көндүрүштү. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын парламенттик делегациясы Москвада Мамдуманын фракцияларынын мүчөлөрү менен бир катар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, долбоор комитеттин кароосуна берилгенге чейин кайра чакыртып алынышы үчүн өз жүйөлөрүн келтирген. Биз Кыргызстанда күбөлүк берүүнү күчөтүшкөнүн, жада калса президенттин жээни 5-чи аракетинде айдоочулук күбөлүктү ала алганын түшүндүрдүк. Биз ошондой эле айдоочулардын маалымат базасын алмашууну сунуштаганбыз. Бул Россиянын укук коргоо органдарына лицензиялардын аныктыгын көзөмөлдөөгө мүмкүндүк берет. Биздин үнүбүз угулду, алар бул мыйзамды убактылуу токтотушкан, бирок биз айтылгандарды аткарышыбыз керек, деди эл өкүлү. Маматалиев кошумчалагандай, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жетекчилигине Жогорку кеңеш тарабынан берилген айдоочулук күбөлүктөрдүн маалымат базасын түзүүнү тездетүү жана ага Россия Федерациясынын Ички иштер министрлигине кирүүнү камсыз кылуу тапшырмасы берилген. Маалымат Бак, Коом пресс.
Орусия менен Казакстандагы суу ташкыны боюнча учурдагы абал. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 37 региондо 10,5 миңден ашык турак үй менен 19,4 миң короону суу каптаганын билдирди. Оренбург облусунда абал курч бойдон калууда. Ал жакта 10,3 миң үй жана 13,1 миң аймак суу алдында калды. Тиешелүү иштер күнү түнү жүргүзүлүп, жабыркагандарга жардам көрсөтүлүүдө. Соңку маалыматтар боюнча 7 миң адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Казакстанда 7 облуста үйлөрдү суу каптап, 96 миң тургун эвакуацияланды. Убактылуу жашоо пунктларына 7600 киши жайгаштырылган. Костанай, Акмола, Актөбө жана Караганды облустарында каптаган суу ылдыйлаганын Спутник KZ билдирди. Өлкө бийлиги жабыркагандарга бардык жардам көрсөтүлүп жатканын айтты. Маалымат булак Спутник Кыргызстан.